түшкөн өмүр. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ширин көздөрүн ачканда башы чыдатпай ооруп жатыптыр. Акырын башын көтөрүп ордунан козголгондо оозуна ачуу даам келип кетти. Теңселе басып караңгы бөлмөнүн жарыгын күйгүздү да күзгүдөн өзүн тиктеп алып коркуп кетти. Маңдайы жарылып, андан сызылып агып түшкөн кан бүт жүзүн каптаптыр. Ичим, курсагын кармап турган жеринде отура калган Ширин ыйлап жиберди. Балам, суранам, таштап кетпе мени. Экинчи сени капа кылбаймын балапаным. Болгону мени таштай көрбө. Ширин азыр жанынын ооруганынан да баласынан ажырап калуудан көбүрөөк коркуп жатты. Баланын алдында бүт нерсе жада калса өзүнүн ден соолугу да бир тыйынга турбасын билди. Мына ушул болсо керек. Энелик сүйүү, энелик сезим. Ошол убакта эшиктин кулпусу шарактап ачыла баштады. Ширин демин ичке жутуп, бир нече көз ирмемге катып, атүгүл дем албай туруп калды. Оюнда күнүмдүн бүткөнү ушул экен деди. Анткени акыл кайра келди деп ойлогон. Бирок эшиктен кирип келген акыл эмес, айдоочусу Жалын эле. Ширин, Жалын чуркап келип, жерде бүрүшүп отурган Ширинди колдон алды. Азыр ооруканага. Так көтөрүп дароо унаага салып, өзү да шашыла айдап жөнөдү. Акылдын боору оорудубу мага? Арткы орундукта оор онтоп жаткан Ширин акырын кыңкыстап үн чыгарды. Жок, акыл билбейт. Мен өзүм келдим. Ширин бери обдулуп катуу сурады. Билбейт дейм акыл. Алар азыр чоң табар менен ошону майлап жатышат. Анда ооруканага алып барба, токтот унааны. Эсиң жайындабы сенин? Анан кайда? Билбейм, бирок ооруканага эмес. Эртең акыл ал жакта мени таап алат. Эмне, башка бара турчу жайың барбы? Жок деле, деген Ширин оорулуу тынып алып акырын унчукту. Эгер жашынчу мыкты жай болсо мен да кайтпаймын. Негедир Жалын да акырын сүйлөдү. Жол четинде токтоп турган унаанын ичин үнсүздүк каптап, аргасыз жымжырттык. Бирок бул өлкөдөн акылдан тирүү кутулбайбыз го, деди бир убакта Жалын тынчтыкты бузуп. Кутулабыз. Айда, мен бир жайды билем, деген Ширин оюна жакшы нерсе келгендей кайраттуу сүйлөдү. Түшүнөн ойгонуп кеткен Аскар эшигинин коңгуроосу токтоосуз чырылдап жатканын билип ордунан турду да босогого келип акырын үн катты. Ким бул? Анткени бул үйгө деги эле Аскарга бирөө келчү эмес. Тагыраагы мындай түн жарымда издеп келчү адамы жок эле. Мен, деди сырттан титиреп угулган үн. Аскардын жүрөгү солк этти. Ширин деген ысым чагылгандай жарк этип, мээсин жарып өткөндөй болду. Бул дирилдеген үн эч качан кулагынан кетпес болуп калган. Дароо тааныды. Эшикти ачты. Босогодо жүзү канга боелгон Ширинди колуна көтөрүп Жалын турган. Ширин, кыздын абалын көргөн Аскар дароо колуна көтөрүп үйгө алып кирди. Артынан болсо Жалын эшикти ичинен илип акырын кирди. Төрдөгү жумшак диванга кызды жаткырып, дароо кичинекей кутуча таап чыгып, андан бир нерселерди алып чыгып, кыздын жүзүндөгү жарааттарына сүйкөп жаткан жигиттин кыймылын күзөтүп отурду Жалын. Жолдо келе жатканда Ширин жакын таанышым болчу. Милицияда иштейт, бизге жардам берет деген эле. Бирок милиция дегенди уккан Жалын анча көңүлдөнбөй келген. Көрсө бул жигит Ширин десе үзүлүп түшөт тура. Кечир мени, Аскар. Көздөрүн болор болбос ачкан Ширин Аскардын колдорун кармады. Сага эмне болду? Ким, айтчы? Ким сени мындай кылган? Аскар, сенин жашооңо аралашкым келбеген. Бирок бизге жардамың керек. Суранам, сөзүмдү укчу. Ширин бир жака шашып жаткандай аптыгып сүйлөп жатып эсин жоготту. Кайдан таптың? Эмне жардам? Сен билесиңби толук? Акыл сабады. Билбейм, силер акылдын ким экендигин билесиңерби жокпу? Ширин андан кош бойлуу. Азыр дароо ооруканага жеткирбесек баладан ажырап калат. Мен ооруканага десем болбой сага алып келди. Сени жардам берет деди. Жол бою акыл жөнүндө сага болгон маалыматты айтуумду тапшырды. Мен акылдын айдоочусу Жалынмын. Ширинди акылдын колуна келген күндөн бери билемин. Мындай кадамга баруума да кыздын бүгүнкү аянычтуу абалы түрткү болду. Жөн гана артымды салып басып кете албадым. Бүгүн чоң жыйналыш болуп жатат. Кечээ түнү чоң өлчөмдө товар өткөрүлгөн түштүк аркылуу Өзбекстандан. Бүгүн Борборго алып келишти.
Эртең тиешелүү аймактарга бөлүштүрөт. Бүгүн түнү менен майлап жатышат. Ошол учурдан пайдаланып Ширинди качырдым. Бирок мындан ары экөөбүз кайда барабыз, эмне болобуз билбейм. Балам деген кыз алсыз шыбырады. Аскар ойлонуп отурууга убактысы жок эле. Кызды көтөрүп дароо ооруканага жөнөштү. Кайра жандандыруу бөлүмүнө кызды таштап, жалынды ээрчитип, милиция бөлүмүнө келишти да, ал жерден эч кандай ордери жок кармоочу топ менен жалын айткан дарекке жөнөп кетишти. 10 адамдан турган топ менен эч кандай даярдыгы жок Аскар акыл олтурган үйгө бастырып киришти. Чындыгында баары күтүлбөгөн жерден болгондугу үчүн акылдар да эч кандай даярдыксыз кенен отурушкан. Атүгүл сырттагы коргоп турган жигиттер да күтүүсүз чабуулдан өздөрүн жоготуп коюшту. Акыл жана анын уюшкан тобун бир түндө колго түшүрүп бөлүмгө алып келишти. Ширин көзүн ачты. Бозоргон шуттан башка нерсе көзүнө көрүнбөйт. Бир убакта барып, бир аппараттын үнүн укту. Тирүү экем деди кайра көздөрүн жумуп. Баламчы, балам. Кайра көздөрүн ачып, ийнелер сайылган колдору менен курсагын сылагылап жиберди. Ошол учурда сырттан кирип келген Медайым менен кошо жалынды көрдү. Ширин айым, тынчтаныңыз, баары жакшы. Балам, бала аман, кабатыр болбоңуз. Сыпайы сүйлөгөн Медайым Ширинди тынчтандырып, колуна дагы бир ийне сайып жатты. Тушундагы отургучта отурган жалын Ширинди жылмайып карап турду. Качан Медайым чыгып кеткенде гана кыздын жанына келип колдорун кармады. Куттуктайм, баары артта калды. Акыл, аны Аскар кармап келди. Чын элеби? Чын. Апам, инилерим. Мен алардан коркомун. Акылдын колунан баары келет да. Жок, эми ал эч нерсе жасай албайт. Жалын жылмайып башын чайкады. Эртең суракка мен да барамын. Андан ары мен да кирип кетүүм мүмкүн. Бирок сени сатпаймын. Мен Аскарга сенин акылдын колунда кечирген ар бир күнүң жөнүндө айтып бердим. Ал сени коргоп калат. Жалын, баары үчүн рахмат. Өлкөдөгү акыркы жаңылыктардын баарын Крим төбөлү акылдын кармалышы басып кетти. Ал аркылуу мыйзамсыз иштетилип жаткан мейманкана, сауналардагы сойкулар да ачыкка чыкты. Түштүк жана Борбордогу бир нече эс алуучу жайлар жабылып, тинтүү иштери жүргүзүлүп жатты. Чындыгында ал кылмыштуу топко калкан болуп, үстүртөн каржылап келе жаткан бир катар чиновниктер да айласын таппай, баары бирден из жашырып өлкөдөн чыгып кетип жатышты. Ал эми ал топтун курмандыктарына айланган кыздарды атайын колдоого алышып, керектүү жардамдар көрсөтүлөрү дайындалды. Башка өлкөгө сатылып кеткен кыздарды да издөө акыл аркылуу улантылары маалым болду. Ширин бир кыйла өзүнө келип калганда Аскар кыз жаткан бөлмөгө баш бакты. Кандай болуп калдың? Жакшы, деген Ширин жаткан ордунан өйдө отурду. Эртең чыгасың? Буюрса. Ортодо жымжырттык. Биз аларды кармадык, деди Аскар. Ортодо жаралган ыңгайсыздыкты бузуп тамагын кыра. Рахмат сизге, Аскар байке. Чын жүрөктөн ыраазымын. Сага, жалынга ыраазычылык. Чоң кылмыштогун кармалышына салым коштуңар. Ошол топтун мүчөсү элем мен да, деди Ширин эрдин бекем тиштеп. Мен баарын билем, Ширин. Аскар кыздын колдорун бекем кармап алды. Көз жумган жубайымдын сүрөтүн сага көрсөтүп алып кеткенин да билем. Көз жумган? Шириндин көздөрү чоң болуп кетти. Ооба, Фарида жубайым. Мындан бир нече жыл мурун көз жумган. Кечириңиз. Баары жакшы, Ширин. Каарманым окуясынын ушул жерине келгенде токтотту. Уртунда жылмаюу, көзүндө мөлтүр жашы менен баянын соңуна чыкты. Бүттүбү, дедим. Шашма жаным эжеге жүз арчы сынып жатып. Жок, уланган, дале уланып жатат. Анан Аскар экөөбүз баш коштук. Билесиңби, Аскар менин эч нерсеме карабай үйлөндү. Өтмүшүмө, келбетиме, жада калса курсагымдагы балага карабай үйлөндү. Экөөбүз мындан кийинки турмушубузда эч качан өтмүштү кеп кылбаганга убадалаштык. Ошол окуядан соң Аскар жумушун тапшырып шаардан көчүп кеттик. Баарынан алыска. Биз тааныбаган, бизди тааныбаган адамдарга аралашып, карапайым жашоо менен жашагыбыз келди. Эч кимден өзгөчөлөнбөй жашагыбыз келди. Бирок баары бир биздин үй бүлө айылда да өзгөчөлөндүк. Эмнеге?
дедим ан сайын кызыгуум артып. Уулум, балам башка балдардан өзгөчөлөнүп төрөлдү. Туурасы майып төрөлдү. Алдын ала билсем да мындай болоорум мага оор тийди. Айрыкча төрөтканада дени сак балдарын кармап, бакыттан балкып отурган энелерди көргөндө дүйнөм тарып кетчү. Көрсө эң жаманы алдыда тура. Ал уулумду көргөн сайын, анын дарты менен күрөшүп жатканымда да кетирген каталарым көз алдыма келип азап тарта баштаймын. Неге менин кетирген күнөөлөрүмө бул периште балам жооп бериш керек деген суроо кыйнайт. Бул уулумдан кийин дагы бир уул, бир кыз төрөгөм. Бирок Аскар өз балдарына караганда акылдын баласына үзүлүп түшчү. Аны өзгөчө жакшы көрчү. Кээде балам оорудан улам түнү менен ыйлап чыкчу. Андайда Аскарда уйку жок. Таң аткыча баланы көтөрүп силкилдетип чыгаар эле. Эшиктен кирип келгенде да алдынан чуркап чыккан уул кызына карабай, коляскада отурган уулубузга чуркап келчү. Аскардын жүрөгү ушунчалык кенен. Анын дүйнөсү мээримге толо. Анан эженин жоодураган көздөрүнөн жаштары кулап кетти. Анан уулум 1 жыл мурун көз жумду, деди шолоктоп. Чынында эмне сөз айтып кантип жубатаарымды билбей турдум. Аскар экөөбүздүн бар кубанычыбыз ошол уулубуз менен кеткендей. Турмушубуз көрксүз уланып жатты. Бирок өлбөгөн тирүүлүк уланат дегендей, жаныбызда калган уул кызыбыз үчүн жашоого мажбур элек. Мына ошентип жашап жүргөнүбүзгө жашоомду аңтарган дагы бир окуя болду. Менин оорум. Оору? Кандай оору? Рак, дабасы жок. Көптөрдүн өмүрүн алган бул дарт мага да жармашты. Чынында мен капа болгон жокмун. Бул жараткандын адилеттүү чечими жана менин күнөөм. Эже, эч качан жакшылыктан үмүт үзбөө керек, дедим эжеге үмүт бергим келип. Мен жашоодон дагы кайсы жакшылыкты күтүп жашаймын эми? Деди эже да алсыз жылмайып. Бул оорум жөнүндө Аскар билбейт, айткым келген жок. Айтып аны да азапка салууну каалабаймын. Болгону кылган күнөөлөрүм, жасаган кылмыштарым үчүн жараткандан кечирим сурап калууга жетишсем экен деп шашып, тобоо кылып жатамын. Сени чакырып турмушумду баяндап бергенимдин себеби да ушул. Айрымдарга сабак болоор деген ой. Ар кандай кырдаал, ар түрдүү жагдайда да адам бойдон, адамдык сапатыңарды сактап калгыла дейт элем. Мен аралашып кирген чөйрө азыр да бар. Дали аны токтотуп калууга эч кимдин даремети жетпей келе жатат. Мага окшоп кирген же мен көргөн кыздарга окшоп туткунда жүргөн кыздар санаксыз. Эже, анан дарыланып жатасызбы, дедим. Билесиңби, азыр менин дарыгерим ким? Жок, дедим баш чайкап. Илим. Менин таң калгандан эжени тиктеп турдум. Ооба, Илим, таң калдыңбы? Мен да башында сендей шок абалга түшкөм. Дартым жөнүндө билген жалгыз жакыным Илим. Көрсө, тагдырдын биз күтпөгөн, биз билбеген белектери көп тура. Ортобузда тээ илгеркидей жалындаган сүйүү болбосо да, негедир жылуу жакындык бар. Анын көздөрүнөн аё сезимин көрөм. Илим өзү каалагандай, кыялдангандай мыкты дарыгер болуптур. Эгерде өмүрүмө түшпөгөн кара түн болбогондо, балким мен да ак халат кийип өмүр сакчысы болоор белем деп көп ойлоном. Ойлонуп анан кайра тагдырдын жазмышы да деп тим болом. Мына назик кыз, менин өмүр таржымалым. Эже, иниңиз жакшылык жүрөбү, дедим. Негедир ошол бала эсимден чыкпай туруп алды. Бейкүнөө жаралган бөбөк, тоодой күнөөнүн курмандыгы болгонун билбей, эжесине мээрим күтө талпынып жатканын элестетип, жүрөгүм ачышып кеткен болчу. Жакшылык? Жүрөт жакшылыктын жарчысы болуп. Чын эле, мыкты уул, ини, жигит болду. Бирок дале жүрөгүм жылыбай койду. Канчалык аракет кылсам да колумдан келген жок. Боорума тарта алган жокмун. Чынында ичим тыз этти. Көрбөсөм да балакайдын жалдырап караган каректерин элестетип алдым. Баарынан да абийирим алдында жооп берүү оор болуп жатат, Назик. Бул оору башкача оору, башкача дарт, абийир соту. Эже менен жылуу коштоштук. Жашоосунун баарын төкпөй айтып берип, мага чыгарма жазуума толук укук берген үчүн ыраазычылык. Эже чыгарманы башкача бүтүрүүмдү суранган.
көркөмдөп эженин өлүмү менен бүтүрүүмдү каалаган. Саналуу гана өмүрүм калды. Баарына жакшылык кылып, мени өлтүрүп эле кой деп жылмайып күлгөн эженин сүйкүмдүү элеси көпкө чейин көз алдымда жүрдү. Бирок мен анткен жокмун. Эже жашоодо сиз өзүңүз айткандай толо сюрприз жана күтүлбөстүктөр болот. Үмүт үзбөө керек дегим келет сизге кайра. Азыр окуп баш чайкап жылмайгандырсыз. Бирок ишенип коюңуз, баары алдыда. Урматтуу окурмандарым, сабыр кылып күтүп окуган ар бириңиздерге терең ийилип таазим. Кай бириңизге сабак, дагы бириңиздерге көркөм чыгарма болуп калгандыр. Адам кандай ката кетирип, эмне кылмыш кылса да кечирим суроого жана кечирилүүгө татыктуу. Эженин кетирген каталарына, күнөөлөрүнө карабастан аны жакшы адам деп бааламакмын. Башка сөз айта албайм. Эже жөн гана жакшы адамсыз. Балким кай бириңиздер тилдейт болушуңуздар керек. Эмнеси жакшы адам деп. Бирок мен үчүн жакшы адам. Бактылуу болгонго ар бир жандын акысы бар. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакыт жана тынчтык каалаймын. Сиздерди терең урматтап, жалгызым Назик.